истинжа кылууда колдонууга болбой турган нерселер. Салман Фариси радиаллаху анхудан бир адам силердин пайгамбарыңар бардык нерсени жада калса ажатканада эмне кылышыңардан бери силерге үйрөткөнбү деп сураганда, ал сахабага: "Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди кыблага карап ажат өтөөдөн, оң кол менен ич тараталуудан жана истинжага 3төн аз таш же кесекти колдонуудан тыйган. Ошондой эле ажат өтөгөндөн кийин арчууга тезек менен сөөктү колдонуудан тыйган" деп жооп берди. Сахих Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, истинжа кылууга таш же кесек же дарат кагазды колдонсо да болот. Азыркы күндө истинжага колдонууга эң эле жакшы нерсе кагаз. Мына ушул кагаз, таш, кесек колдонгондо 3төн кем болбогон ташты же дарат кагазды колдонуш зарыл. Андан азын колдонууга болбойт. Анткени хадисте истинжа кылууда 3төн аз таш же кесекти колдонуудан тыйгандыгы айтылды. Бул шариятыбыз талап кылган ар бир адам аткаруучу адептерден. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолудан аз колдонгондо тазаланып кала турган болсо деле, сөзсүз 3 даана же 3 жолудан көп колдонуу зарыл экендигин баса белгилеген. Экинчи, ошондой эле оң кол менен жана тезек же сөөк менен артты арчуудан да тыйды. Анткени тезек менен сөөк жин шайтандын азыгы болуп саналат. Ошондой эле адамдын азык түлүгү болгон мөмө жемиш же тамак аш менен истинжа кылганга да болбойт. Үчүнчү, кыблага карап ажат өтөөгө пайгамбарыбыз тыюу салды. Анткени Кааба мусулмандардын кыбласы. Кыбла жакка жүздөнүп намаз окулат, кыбла жакка карап ажат өтөлбөйт. Бул да болсо шариятыбыз талап кылган жакшы адептердин бири. Төртүнчү, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай гана жакшы нерсе болбосун, аны кылууну үммөтүнө буйруган. Ошондой эле кандай гана жаман нерсе болбосун, ал ишти кылуудан үммөтүн тыйган. Бешинчи, пайгамбарыбыз адамзаттын жашоосунда кезиге турган иштердин баарысын, эч нерсесин калтырбай баяндаган. Ислам дини мына ушундай бардык нерсенин өкүмүн камтыганы динибиздин кемчиликсиз, жеткиликтүү жана дүйнөдө жападан жалгыз акыйкат дин экендигин кабарлайт. Аллах Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Пайгамбарыбыз эч нерсени калтырбай бардык адептерди баяндап кеткен. Мына ушул адептерди аткарууга жана пайгамбарыбызга толук ээрчүүгө Аллах Таала баарыбызга жеңилдик берсин. Ар дайым акыйкат жолдо жүрүүнү Аллахым насип кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.